Кара сууда бутуна ок тийип жарадар болгон ММА мушкери Төлөгөн Рахманберди уулу атышуу фактысы боюнча тосмо арыз жазды. Маалыматка караганда, жабырлануучу Оштогу дене тарбия жана спорт боюнча комитетинин башчысы Кылычбек Саркарбаевка карата доосу жок экендигин билдирген. Тосмо арыздын негизинде кылмыш иши токтолушу мүмкүн. Социалдык тармактарда жабырлануучунун видео интервьюсу жарыяланып, анда Кылычбек Саркарбаев күнөөлүү эмес деп айтылат. Эске салсак, Кара Суу районунун Фуркат айылында атышууда ММА мушкери Төлөгөн Рахманберди уулу бутка ок жеген. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн аймактарына жумуш сапарларын улантууда. Бүгүн ал Ысык Көл облусуна барат. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, өлкө башчысы Жетөгүз районунун жашоочулары менен жолугушат. Мындан тышкары экспортко багытталган ишканалардын ишмердиги менен таанышып, таза суу, ирригация жана айыл чарба объектилерин кыдырып көрүп чыгат. Жээнбеков 2 күн мурун Талас жергесинде болуп кайткан. Кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова президент белек кылган үйүн коомчулукка көрсөттү. Ал ата-энеси менен президент белек кылган 3 бөлмөлүү батирде сүрөткө түшүп, өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына жарыялады. Белгилей кетсек, кечээ өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Айсулуу Тыныбекованы кабыл алып, ага Бишкек шаарынын чогортосунан 3 бөлмөлүү батирдин сертификатын жана ачкычын белек кылган. Кубаныч менен бөлүшкөн Айсулуу ал батирге өзү жашаарын, жакында көчүп кирээрин айтты.